Урматтуу агалар, урматтуу инилер, кайрымдуулук иштери жасоо менен, садака кылуу менен, зекет берүү менен, үшүр берүү менен жана башка жакшы кыскасы иштерди аткаруу менен эч качан адамдын мал мүлкү кемибейт. Тескерисинче өсөт. Тескерисинче Кудай Таала ал мал мүлккө береке берет. Бириңиз 2 болот, экиңиз 4 болот. Бул тууралуу бир ата менен уулунун ортосунда болгон бир окуяга токтоло кетели. Бир ата өзүнүн уулуну Америкага университетке жөнөтөт. Уулу барып Америкада университетте соода саттык тармагын, экономист тармагын кыскасы өтө мыкты бүтүрүп келет. Бүтүрүп келгенден кийин атасына келип жардамдашат. Атасы ошол мезгилде холодильник, электроплиталар жана башка кыскасы ушундай үйгө керектүү нерселерди сатат экен. Холодильник болобу, плита болобу. Анан күндөрдөн күн өтөт, бир күн өтөт, 2 күн өтөт. Акырын байкаса, атасы акырын бир холодильникти бирөөгө садака кылып коюп атат. Же бир электроплитаны бирөөгө садака кылып коюп атат. Атасынан бул нерсени көргөн кезде соода саттык тармагында окуган кишиге таң калат. Булундай боло турган болсо биз банкрот болобуз го. Биз зыянга учурайбыз го. Бул кылганыңыз туура эмес деп туруп, кыскасы атасына кайрылат. Атасы дайыма ушундай кылат экен да, ар бир айдын ичинде бир жетимге үй, бир жесирге үй, кыскасы бир кедейге үй, бир муктажга ушундай жардамдашат экен. Анан атасына кайрылып айтат: "О атакем, сиз мындай кылып атасыз. Бул кылган ишиңиз туура эмес. Бул биздин бизнесибизди не кылат? Өлтүрөт. Банкрот болобуз, зыянга учурайбыз" дегенде, атасы жылмайып, акырын уулудан бир суроо сурайт. "Уулум" дейт. "Мына ушул талаада, элибизде, жерибизде койдун саны көппү же иттин саны көппү" дейт. Дегенде уулу дароо эле жооп берет: "Албетте койлордун саны көп да" дейт. Атасы кайра суроо берет: "Уулум, ит көп туабы жылдын ичинде же кой көп туабы" дейт. Дегенде уулу кайра жооп берет: "Албетте ит койго караганда көбүрөөк туат, бир жолудан көп туат. Ошондой эле бир тууганда 4-төн, 5-тен, 6-дан туат. Ал эми кой бир жылда бир жолу дагы 1 штук туат" дейт. Бир дана гана туат дейт. Атасы кайра сөзүн улантат: "Адамдар кой, улак, эчки жейби же ит жейби" дейт. Дегенде уулу таң калат да. Таңыркап туруп атасынын сурооуна анан айтат, атасынын эмне дегенин билбей, түшүнбөй атат да. Атасынын максаты эмне экендигин билбей таңыркап калып айтат: "Албетте адамдар эмнени жейт? Адамдар кой, эчкини жейт, итти жебейт" дейт. Эгерде койго караганда ит көп жолу жана көп санда тууса, адамдар итти жебей койду жей турган болсо, анда эмне себептен койдун саны көп, иттин саны аз" дейт. Уулу бул сурооду уккан кезде жооп бере албай калат. Жооп бере албай калган кезде атасы сөзүн толуктап, сөзүн улантып минтип айтат: "О балам" дейт, "Мындай иштерди эң чоң университетиңде дагы окубайсың" дейт. Эң чоң университетиңде дагы, эң мактаган, дүйнөдөгү эң атактуу жериңде дагы муну окубайсың" дейт. "Мунун атыны береке деп аталат" дейт. Бул береке дейт. Садака, жакшы иштер дейт, адамдын байлыгын эмне кылбайт? Көбөйтөт. Адамдын байлыгын өстүрөт, ал эч качан кемитпейт дейт. Бул эч качан банкрот болбой турган бир соода саттык дейт. Сен Аллага берсең дейт, Алла сага эселентип кайтып берет деген сөздү айтат. Урматтуу ага-инилер, садака мына ушундай нерсе. Мына караңыз, өзүбүздө эле жашообузда караңыз. Курбандык чалганда койду соёбуз. Өлүк болсо койду соёбуз. Той болсо койду соёбуз. Бардык учурда кой, бирок койдун саны азайбайт. Эмне үчүн? Мына ушул ата айткандай, бул Аллах ага берекени берип койгон. Ал нерсе жакшы иштерге жумшалат, садакаларга жумшалат, жакшы иштерге жумшалгандыктан саны азайбайт. Мына ошондуктан садака берген кезибизде, зекет берген кезибизде эч бир кедей болуп калуудан коркпой беришибиз керек. Шайтан бизге келип биздин кулагыбызга айтат, шыбырайт: "Эй, сен бербе. Сен берсең кедей болуп каласың.
дейт. Бирок Аллах Тааланын ваадасы чын. Аллах Таала бергенге берем деген. Аллахтын ваадасы дайыма аткарылат. Шайтандын ваадасы, шайтан айткан сөз эч качан иш жүзүнө ашпайт. Кудай Таалам бардыгыбызды берүүчү колдордон кылсын, алуучу колдордон кылбасын. Амин я раббал аламин.